5 бөлүм. Тир падышасы Хирам Сулаймандын атасынын ордуна падыша болуп, майланганын угуп, ага өкүлдөрүн жөнөттү. Анткени Хирам дөөттүн түбөлүк досу болгон. Сулайман да Хирамга мындай деп айттырды: өзүң билесиң, атам дөөт тегерегиндеги элдер менен согушуп тургандыктан, Теңир ал элдерди анын бут алдына жыкканга чейин өз Кудай Теңиринин ысымына арнап үй куралган жок. Ушул кезде мага Кудай Теңирим баардык жактан тынчтык берди. Душман жок, мындан ары тоскоолдук кыла турган эч ким жок. Теңир атам дөөткө, сенин ордуңа, тагыңа мен отургуза турган уулуң менин ысымыма арнап үй курат деген. Ошондуктан мен Кудай Теңиримдин ысымына арнап үй курууну ниет кылып жатам. Андыктан мен үчүн Лебанондон кедир дарагын кыюуну буйрук кыл. Менин кулдарым сенин кулдарың менен бирге болот. Мен сенин кулдарыңа сен белгилегендей акы төлөйм. Анткени бизде дарак кыюуну сидондуктардай билген киши жок экенин сен билесиң. Сулаймандын сөзүн укканда Хирам абдан кубанып, ушул көп элди башкаруу үчүн дөөткө акылман уул берген Теңир даңталсын деди. Хирам Сулайманга мындай деп айттырды: мага элчи жибергениңдин себебин уктум. Кипарис жана кедир жыгачтары жөнүндөгү бүт каалооңду аткарам. Менин кулдарым жыгачтарды Лебанондон деңизге жеткиришет. Сен айткан жерге деңиз аркылуу сал менен жеткирип, жийип коюшат. Аларды ошол жерден аласың. Бирок сен да менин каалоомду аткарып, үй бүлөмө дан жеткирип бер. Хирам Сулаймандын каалоосун толук аткарып, Кипарис жана кедир жыгачтарын берип турду. Сулайман болсо Хирамга анын үйү үчүн 20 000 коор буудай, 20 000 коор жанчылган зайтун майын берип турду. Жыл сайын Сулайман Хирамга ушунчадан берип турду. Теңир Сулайманга убада кылган акылмандыкты берди. Сулайман менен Хирам өз ара келишим түзүп, тынчтыкта болушту. Анан Сулайман падыша бүт Ысрайылга милдеттенме берди. Милдеттенмени аткаруучулардын саны 30 000 адам болду. Аларды Лебанонго ай сайын 10 000ден кезек менен жөнөтүп турду. Алар бир ай Лебанондо 2 ай үйлөрүндө болуп турушту. Аларга Адонурам башчылык кылды. Сулаймандын тоодо оор жүк көтөргөн 70 000 адамы, таш сомдогон 80 000 адам болгон. Элдин ишин көзөмөлдөө үчүн Сулайман 3300 башчы койгон. Падыша үйдүн пайдыбалы үчүн чоң, кымбат, жылмаланган таштарды ташып келүүнү буйрук кылды. Аларды Сулаймандын, Хирамдын жумушчулары жана гебалдыктар сомдошкон. Алар үй курууга жыгачтар менен таштарды даярдашкан.